мындай да суроо бергенде өзүнүн маданияты болот. Мен сизден үйдөн статус боюнча. Эмне кылайын? Могу байке отурат. Булар менин рұқсатым жоқ, сизге жооп бербейт. Сиз кимсиз? Мен бияктын хозяйыны Мен болдум. шаардын башчысымын. После этого уведомления Сиз кете берсеңиз болот. мен сизден уруксат сурабайм. Интернетте депутат Эрлан Кокулов менен Токмок шаарынын мэри Максат Нусубалиевдин кайым айтышкан видеосу тарады. Пикир келишпестик эмнеден келип чыкты? Мен Жамбулат Жумабеков, азыр ток этерин айтып берем. Медиа хаб менен калыңыз. Видео Кокулов Токмоктогу спорт мектептин оңдоо иштери кандай жүрүп жатканын көргөнү барганда тартылган. Эл өкүлү мектептин босогосун аттаган деле мындай иштегендердин бири депутатка арыз могун айткан. Должна была идти раздевалка, мальчики, девочки. Срок не успели, да, получается? А бросили и ушли. Бросили и ушли? Да, вот фоточку сломали и ушли. Июня, Закончить должны были. да, были. Потом второй раз дали им 31 августа. Но они ушли раньше. Вот они делали, да? Вот дверь они ставили? Все, да, они делали. Нарочно. Мы ничего не делали, они все делали. Все сделали. Это все, что ли? Все сделали, да. Вот тоже все сделали. Вот тоже ремонт сделали, все. Вот так, что ли? Да, вот так. Не, я думал, они не доделали. Это ремонт был. Это вот это надо принять, что ли, сейчас? Да. Андан сырткары Кокулов спорт мектепте окугандардын ата-энеси менен да жолугуп, алардын да үнүн уккан. Азыр карасаң, эми ремонт эмес да, 6 ай болду. 6 айда мындай жерден алтын бүтүш керек. Ушул ремонт. Ушул жерге 18 миллион кетип. Тиги айтып болду кетип калсын десе тиги ойлогом да. Неме? Көрсө бүтүп кетти бетон. Муну караңыз, даже мыналарын жулуп койгон, мыналар. Мен даже мэрди тааныбайм. Мэрдиге жаңа айтмак, мен сен кандай мэрсиң сен? Ушул сен ремонт кылганың 18 миллион деген акча 18 сом эмес да. Кокулов эмне себептен мектепти оңдоо иши аягына чыкпаганын билүү үчүн атайын шаар мэри Максат Нусубалиевге барып, аны кабинетинен мектепке ээрчитип келген. Ушуга ачууландыбы Айтор мэр мектепке жеткенче депутатка нааразычылыгын айтып барган. Кайым айтышуу дагы ошондон кийин башталган. Жооп берейин десем, укпагой карама, мен кайра айта бергиле деп атасың. Жок, мен айтып ар бир нерсенин өзүнүн текет кадрлы сүйлөшүп берели деп. сүйлөшө бергенде, мындай да суроо бергенде өзүнүн маданияты болот. Ар бир адамдын өзү сүйлөшкөндө эки адамдын маданияты болот, маданият сактагы бар. Не приказывайте. Спорт школаларынын керегине жараган бир бөлмө болуп калабы деп, ичинен вход ачтык дагы. Эрлан мырза, сиз мен сизге суроого жооп берип атам. Мага жооп берип атканда басып кетип калган. Жок, айтыңыз, сиз мени басып кетип калган жок, айтпаймыз. Мына өтүп туруп, курчап туруп, жасап атабыз. Колу кирбей калды. Каталог, бул жер вообще могу бөлмөс металл кирген. План сұрап. Да, выполнен работ болуш керек эле да. Барбы? Алла сдавать этелик. Мына технадзор алмаз. Кандай сдавать этелик? Кантип ремонт болот бул жакта? Ремонт вообще мындай мамлекеттин контролу жок эле болуп турганда, Кандай давайте мында сөздү бурмалабагыла. Вы стоите. Максат мырза, конкретный сөйлөп атам мен. Кандай көзөмөл менен болду? Давайте голос не повышать. Сиз кызыксыз, сиз жантан бери эле мага мындай ана тигиндей ана давайте эмне деп сүйлөшүп атасыз? Мен жогорку кеңештин депутаты сүйлөп Не атам. кылайын? Сиз жогорку кеңештин депутаты Үйлөрбай сүйлөшүңүз. Сиз жогорку кеңештин депутаты сүйлөп атканда, сиз сүйлөбөй токтоп туруңуз. Мақұл? Хорошо. Сиз кыйкырбай маданият. Мен сизге кыйкырган жокмун. Кандай Мен кыйкырбай? сизге кыйкырган жок, Максат мырза. Сиз жантан бери эле билбейм эмне кылып атасыз мени. Мен сизден жантан бери обвинять этип атасыз. Сизден колуңузду чөнтөктөн чыгарып сүйлөшүңүз. Мен жумушумду аткарып атам. Болман чөнтөк болмас. Салоосманды кылбайм, ал сиздин ишиңиз эмес. Макулбу? Хорошо. Макул. Эгер сиз эме суромо жооп бергиңиз келбесе, сиз кете берсеңиз болот. Анда эмне чакырдыңар? Жок, кете берсеңиз болот. Эмне чакырдыңар? Мен сизди суроого жооп берсин деп чакырдым. Мен сиздин сурооңузга жооп берип атам. Сиз сурооңду укпай кетип Жантан калдыңыз. бери наезжайте тутасы, Что наезжаешь? наезжайте тутасы. Ты же наезжаешь. На вы разговариваете, уважаемый. Я тоже с вами на вы разговаривал. Жантан бери, сен де билесиң. Максат мырза, сиз рахмат келип бергениңизге. Сиз бар берсеңиз болот. Мен сизден уруксат сурабайм. Жүрүңүз, кийинки Сиз менен сурандыңыз. кийинки прием. Максат мырза, Не идите туда. Максат Стойте мырза. здесь. Я здесь стою, значит здесь стою. Максат мырза, мен сизден үйдөн статус боюнча. Эмне кылайын?
Сиз кандай? Эмне кылайын? Что за хамское отношение? Нормально. Мен сизге хамский отношение кылган жок. Мен сизге жантар берип айтып атам. Өйдөн мындай Сиз жумушуңузга барып өтсөңүз болот, Максат мырза. Мен сизге жана эле сурабайм, мен сизден айтып атам. Жок, анда туруңуз анда. Мен турам деп атам. Мен сиздин суроолоруңузга жооп берип атам. Мага сиздин жооңуз керек жок. Мага керек жок. Кимдики керек? Могу байке өтүп Булар менин рұқсатым жоқ, сизге жооп бербейт. Сиз кимсиз? Мен Сиз эмне бияктын хозяйыны болдуңуз? Мен шаардын башчысымын. Башчысыз, сиз хозяин эмессиз. Мен хозяиным деген жокмун. А сиз кимсиз? Сиз хозяинсиз. Спорт мектептин ремонту эмнеге аягына чыкпай калганын мэр жогоруда жетиштүү акча бөлүнбөй калганы менен түшүндүргөн. Ал эми депутаттын кайсы компания ишти аткарды деген суроосуна Нусубалиев так жооп берген эмес. Бирок Медиа Хаб тендерди кайсы компания утуп, спорт мектебин оңдоп түзөгөнүн аныктады. Мамлекеттик сатып алуулар порталында ушул жылдын 27 февралында Токмокто жайгашкан Олимпиадалык резервдеги балдар өспүрүмдөр мектебине капиталдык ремонт жүргүзүүгө тендер жарыяланган. Анын баасы 18 миллион 309 миң сом деп бааланган. Тендерге 3 компания катышып, жыйынтыгында Аль Кадыр Сантехсервис компаниясы жеңип алган. Бул компания өз кызматы үчүн 16 миллион 400 миң сом сунуштаган. Аль Кадыр Сантехсервис келишим түзүлгөндөн баштап 70 күндүн ичинде мектепти оңдоп бүтүшү керек эле. Бул объекттин курулушу менен июлда Минкап төрагасынын орун басары Эдил Байсалов өзү дагы таанышып кеткен. Бирок окуу башталса дагы спорт мектеби колдонууга бериле элек. Аль Кадыр Сантехсервис компаниясы Эген Кадырбаев аттуу кишиге таандык. Тендерлерге көптөн бери катышып, соц объекттерди куруп келет. Депутат кабар алган мектеп бул жөнөкөй эле соц объект эмес, ал Олимпиадага өспүрүмдөрдү даярдап чыгара турган атайын спорттук окуу жай. Жакында эле Париж Олимпиадасында өзгөчө көрмандык кылып, биздин спортчулардан алтын медаль күттүк. Бирок мына окуу жылы башталса дагы дал ошондой спортчуларды Олимпиадага окутуп чыгара турган спорттук мектептерге жасалган мамиле мына ушундай. Окуя боюнча сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди комментарийге жазыңыз.